Табияттагы таттуу мамиле. Кыргызстандын жаратылышы ар түрлүү жана табигый жактан дүйнөнүн башка жерлерине караганда жакшы сакталып калган. Бирок өлкөбүздүн жаратылышынын азыркы абалы мурунку мезгилдерге карата салыштырып карасак, кооптуу абалга туш келүүдө. Мындай абал коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Жаратылышты коргоо жана адамдардын экологиялык коопсуздугунун камсыз болушу атайын экологиялык билим берүүчү мамлекеттик жана коомдук мекемелер, мамлекеттик бийлик, коомчулук аркылуу ишке ашат. Алардын ичинен эң эле актуалдуусу инсандын экологиялык жактан калыптанышына экология тармагында иштеген адистердин билим берүүсү, жүргүзгөн түшүндүрүү иштери, коомчулуктун жаратылыш менен карама каршылыгынын жоюлушу негизги орунду ээлейт. Жогоруда айтылган жалпы жаратылыштагы мындай көйгөйлүү тармактар боюнча НАБУ Германиянын жаратылышты коргоо союзунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, окумуштуу эколог Толкунбек Асыкуловдун командасы көптөгөн жылдардан бери алгылыктуу аракеттерди жүргүзүүдө. Экологиялык билим берүү бул экологиялык үзгүлтүксүз тарбиялоочу, билим берүүчү, коомдун, анын ичинде өсүп келе жаткан муундун жаратылышка аяр мамиле жасоого калыптандыруучу узак иш аракет. Экологиялык жактан тарбия берүү бул жаратылышты коргоого, жаратылышты сүйүүгө, жаратылышка гумандуу мамиле жасоого жана жаратылышты сарамжалдуу пайдаланууга жана коргоого багытталган көп жылдык үзгүлтүксүз жүргүзүлүүчү чоң процесс болуп эсептелет. Экологиялык билим берүүдө негизги иш адам баласы экологиялык көйгөйлөрдүн жаралуусуна каршы ар кандай ыкмаларды иштеп чыгууда, колдонууда, коллективдик жана өздүк салымын кошууга, ошол иштердин жыйындысы биригип келип, дүйнөлүк коомчулук глобалдык экологиялык көйгөйлөрдү таанып билүүгө салым кошууга басым жасалат. Германиянын жаратылышты коргоо союзунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү, өкүлчүлүктүн карамагындагы экологиялык билим берүү бөлүмү, экологиялык билим берүү жана жаратылышты коргоо боюнча түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү үчүн төмөнкү багытта иш алып барууда. Мектепке чейинки тарбия берүүчү мекемелердин катарына кирген бала бакчаларда балдарды жаратылышты сүйүүгө, балдардын жаратылышка көз карашын гумандуулук багытка бурууга, жаратылыш менен байланышканда балдар өзүлөрүн бактылуу сезүүгө басым жасоо. Жалпы билим берүүчү мектептердеги окуучуларга өлкөбүздүн жаратылышы, сейрек кездешүүчү жана жоголуп кетүү алдында турган жаныбарлар тууралуу кененирээк маалымат берүү менен бирге өсүп келе жаткан муундун жаратылышты коргоого болгон аң сезимин жакшы жакка бурууга. Ошентип уйдун баласы айтар койгондон кийин, андан кийин барып, окус бизди каршы туруп калып келсе бизди жеп кетпейби? Десе демек коён ташкырдан коркот. Өлкөбүздүн жаратылышына, айылына чөйрөнүн тазалыгына кайдыгер карабоого, үндөөгө, мекенди сүйүүгө тарбиялоо. Келечекте өлкөбүздүн ар кайсы тармагында эмгектенүү үчүн өлкөбүздүн көптөгөн жогорку окуу жайларында билим алып жаткан студенттер арасында экологиялык билимдерин жогорулатуу жана өлкөбүздүн жаратылышын коргоого салымын арттыруу максатында лекцияларды окуп туруу. Экологиялык сабактуулук, экомаданиятты бала бакчадан башташ керек да, негизичи. Ата-энелерден анан бала бакчадан башташ керек. Тарбиялык сааттарда да кошо өтүп келатчат да. Мен айтып атам, өтө бергиле. Булар келечекте мугалимдер да барып сабак берет мектептечи мугалимдер. Ошон үчүн биз да даярдап атабыз да. Өлкөбүздүн аймагындагы калкка экология, жаратылышты коргоо багытында дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Мындай иш аракеттер өлкөбүздүн жарандарынын жаратылышты жана өздөрү жашап жаткан аймакты сүйүүгө, экологиялык маданият, жалпы маданияттын бир бөлүгү экенин түшүнүүгө, жаратылышты коргоо иш-чараларынын жакшыруусуна алып келүүдө. Акыркы жылдары Германиянын жаратылышты коргоо союзунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү, өкүлчүлүктүн карамагындагы экологиялык билим берүү бөлүмү, Бишкек шаарынын жана Кемин, Нарын, Ак Суу, Талас, Түп райондорунун жалпы билим берүүчү орто мектептери менен экологиялык билим берүү жана жаратылышты коргоо боюнча жыл бою үзгүлтүксүз иштеп келүүдө. Жогорудагы мектептер жаратылыш коругуна, жаратылыш парктарына жана Токой чарбасына бийик тоолуу аймактарга жакын жайгашкандыгына байланыштуу атайын тандалып алынган.
Германиянын жаратылышты коргоо союзунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү жана өкүлчүлүктүн карамагындагы экологиялык билим берүү бөлүмү мындан ары да жаратылышты коргоо, жоголуу коркунучундагы жапайы жаныбарларды коргоо жана сактап калуу, анын ичинде илбирсти коргоо жана сактап калуу боюнча өлкөбүздүн аймактарында өткөрүп келген иш-чараларын мындан ары да улантып, түшүндүрүү иштерин жүргүзө берет. 2023-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Германиянын Табиатты коргоо союзу коомдук уюму Кыргызстандагы туруктуу өнүктүрүү боюнча маалымдуулукту жогорулатуу үчүн биргелешкен күч-аракеттерди жүргүзүү, туруктуу өнүктүрүүгө карата экологиялык билим берүүнүн маанисин жогорулатуу жана улуттук жана эл аралык билим берүү институттардын ортосундагы достук жана кесипкөй мамилелерди өнүктүрүү максатында өз ара түшүнүшүү боюнча меморандумга кол коюшту. Экологиялык борбор ушул жерге келип жогорку класстын окуучулары ошол жан жаныбарларды кантип үйрөтсө болот, кантип сакташ керек, студенттер келип окуса болот. Бул үлгүлүү жай деп ойлойм. Биз ушуну сактап, келечекте бул кичинекей чордондон чоң экологиялык агартуучулук иштер жүргүзсөк болот да. Ошон үчүн Германия өкмөтүнө, асыресе НАБУ фондуна чоң рахмат айтмакчыбыз. Мы сегодня проводим акцию «Сохранить природу, чтобы сохранить будущее». Мы за чистый мир для наших потомков. Также мы пригласили наших студентов ознакомиться, увидеть лично снежных барсов, которые стали символом нашей страны. Они могут ознакомиться, как они живут. И в этом реабилитационном центре НАБУ они могут узнать именно о нашей флоре и фауне. Ошентип НАБУнун Кыргыз Республикасындагы филиалы бийик тоолуу райондордогу балдардын, жаштардын жана жергиликтүү калктын арасында экологиялык билим берүү жана түшүндүрүү иштерин жакшыртуу боюнча ишин активдүү уланта баштады. Жаратылышка аяр мамиле жасоо азыркы учурда бул курч маселеси болуп саналат. Ошондуктан биз жаратылышты сактап калуу, ага сарамжалдуу мамиле кылуу боюнча жаш муундардан баштап ушу биздин чоң улуу муундарга чейин ар түрдүү экологиялык билим берүү иштерин жүргүзүү, экологиялык аң сезимди жүргүзүү иштери биздин бирден бир милдеттерден болуп саналат. 2018-жылы Бийик тоолуу Карагыжыр өрөөнүндө экологиялык билим берүү борбору түзүлгөн. Бул борборду Германиянын Табиатты коргоо союзу өзүнүн өнөктөштөрү менен, ушул демөөрчүлөр менен чогулуп, ушул өрөөнгө Коңур өлөң деген бийик тоолуу өрөөн ошол жерге атайын өзүнүн борборун ачкан. Бул жерде негизги максаты болуп ушул бийик тоолуу аймактагы жаш муундарга, ошол жердеги жашаган малчы жердештерибизге түрдүү экологиялык иш-чараларды өткөрүү максатын коет. Жыл сайын ушул жерде экологиялык лагерь түзүлүп, ал жерде биздин өзүбүздүн НАБУ Кыргызстан адистери бар, ошолор келип ар түрдүү иштерди аткарып турушат. Быйыл дагы мынакей келип отурабыз. Ошол айылдын жер көчкү лахол айылдарындагы окуучуларга экологиялык акция өткөрүү иштери жүрүп жатат. Бул максаттардын бирден бир жүрүү милдеттери болуп дагы ушул жайыт маселесине дагы көңүл бурабыз. Жайытта түрдүү өсүмдүктөр, жайыттын тегерегинде түрдүү жаныбарлардын түрлөрү кездешет. Ошого да жайытты коргоо менен бирдей эле ушул жаратылышты коргоо маселеси дагы баягы туташ ишке алынып кетет да. Ошондуктан биз мындан ары дагы бул экологиялык билим берүү иштерин аткара бермекчибиз. Кыргызстандын билим берүү жана Илим министрлиги менен болгон меморандум чегинде дагы бул иштер мындан ары аткарыла бермекчи. Бүгүнкү күндө бизде кубанычтуу күн болуп турат. Себеп дегенде бакчабызда ушул НАБУ уюму тарабынан салынып берилген экологиялык аянтчанын ачылышы болуп турат. Бүгүнкү күндө ачылышта ошол балдарга келечек буунду тарбиялоодо, өстүрүүдө, ошо жаратылыштык коргоодогу билимди берүүдө аябагандай зор таасир этүүчү бизге көптөгөн курал жарактарын алып келип берди. Биз абдан жалпы жамаатыбыз менен ыраазычылыкты билдиребиз жана ушундай проектилер көбүрөөк болуп, жалпы биздин балдарыбыз, келечек муунубуз ушул жаратылышты коргоодо билимин өркүндөтсө
демекчибиз. Ергөчкү айылындагы Акниет Айгүл бала бакчасында бүгүн аябагандай жакшы саамалык өтүп жатат. НАБУ уюмунун уюму тарабынан бизге ошо балдарыбыздын өсүп өнүгүүсүндө, жаратылышты коргоого, табият менен таттуу мамиледе болууга эң чоң салымдарын кошуп, мына жакшынакай экологический аянтчаны балдарыбыз үчүн алып келип куруп берди. Мунун ачылышыбыз абдан жакшы өттү деп билебиз. Биз балдарды тарбиялоодо жалгыз эле башка нерсеге үйрөтө бербестен, ошо мына бүгүнкү курулган жаратылыш жөнүндөгү паркыбыз менен бирдикте балдарга табият менен таттуу мамиледе болууга, аяр мамиле жасоого үйрөтүүгө чоң салымыбызды кошобуз. Жана ар бир сабагыбызда колдонгонго аракет кылабыз. Балдар үчүн эң керектүү нерсе курулуп берди. Биз НАБУ уюмунун жалпы жамаатына, Акниет Айгүл бала бакчасынын жамааты терең ыраазычылык билдиребиз. Мындай иш-чаралар көп болсун, иштеринде ийгилик болсун. Кыргызстандын аймактарына иш сапарларды уюштуруу жана мезгил менен экологиялык көйгөйлөрдү чагылдыруу маалымат каражаттары аркылуу дагы жүргүзүлүп турду. Браконьерчиликке жана жаратылышты бузган башка иштерге каршы күч менен эле күрөшпөстөн, экологиялык аң сезимди жана жоопкерчиликти жогорулатуу, калкка тарбиялоочу иш-чараларды өткөрүү сыяктуу комплекстүү ыкмалар менен да күрөшүүгө болот. Во-первых, огромное спасибо за ваше внимание. Я тоже впервые начала работать с НАБУ. Я и раньше слышала, что есть такая классная организация. Но вот в этом году я детально узнала, чем занимаетесь конкретно. Раньше у меня ассоциация всегда была с барсами, с сохранением барсов. Но оказывается, ваша работа настолько глубокая, вы делаете огромный пласт, который, возможно, не виден, но это нужно показывать людям, рассказывать, что есть такие классные организации, которые вне зависимости от государства выполняют такую работу, делают такие крутые вещи для сохранения наших животных и дикой природы. Да, и дикой природы, естественно. После такого внимания, вот когда мы ездили в реабилитационный центр, я увидела уровень. То есть мы были раньше и в Караколе, зоопарк, мы видели в Бишкеке, есть еще один реабилитационный центр в Чуйской области. То есть мы были во многих реабилитационных центрах, и там я увидела действительно уровень, как хорошо животные содержатся, как их кормят. По животному сразу видно, как его держат, по шкуре. И я поняла, что вы действительно очень внимательно относитесь к постояльцам реабилитационного центра, и это очень классно. И хотелось бы в дальнейшем с вами сотрудничать, чтобы кыргызстанцы еще больше знали, что есть такая классная организация, что животных надо спасать, сохранять дикую природу, что все бережно к ним относились. Спасибо. Кеп ушул иш аракеттердин маңызында жан жаныбарларды сүйүү, аларды сактоо, коргоо, жаратылышты коргоо. Биздин Конституциянын преамбуласында жазылган. Табият менен таттуу жашоо деп. Бизде ошол ата бабабыздан калган мураска иш жүзүндө жетелеп көргөзүп, биздин ошол баалуулуктарыбызды жаңылап жаткандыгы менен маанилүү. Кыргызстандын символдору бар. Биринчиси бул ак мөңгүлүү аска зоо. Экинчиси бул Марко Поло. Үчүнчүсү Илбирс. Кайсыл жерге барбагын бул үчөөнүн сүрөтү, бул үчөөнүн мындай эстеликтер коюлган. Ошондуктан бул иш-чара, бул проектиси, бул планда да биз үчүн абдан маанилүү. Акырында Германиянын Жаратылышты коргоо союзунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, окумуштуу эколог Толкунбек Асыкуловдун командасы далай убакытты камтыган мол тажрыйбасы менен бул багытта туура иш алып баруунун көзүн табышты. Жана жаратылыштын татаал көйгөйлүү маселелерине сүңгүп кирип, ийгиликтүү жыйынтыктарга күн санап умтулууда. НАБУнун филиалынын карамагындагы экологиялык билим берүү адистери тарабынан жаратылышты коргоо багытында кызыктуу семинарлар, тегерек стол, класстык сааттар, викторина, көптөгөн иш-чаралар жана акциялар өткөрүлүп жатат. НАБУнун экологиялык билим берүү ишмердүүлүгү Кыргызстандын бардык аймактарын камтыды. Бул иштер мектепке чейинки балдарга, мектеп окуучуларына жана жогорку окуу жайларынын студенттерине, ошондой эле жергиликтүү тургундарга экологиялык билим берүү менен жаратылышка болгон көз карашынын калыптанышына түрткү болот. Бирок эң башкы зарылчылык өлкө жарандарынын жаратылышты коргоого биргелешип жардам берүү мүмкүнчүлүгү турат.